Кечиңиздер менен урматтуу көрөрмандар. Бүгүн Ойордо программасында биз кечээки Кыргызстан-Австралия матчын талкуулайбыз. Бир аздан соң биздин студияда футболчулар өздөрү келген, алар менен талкуу уюштурулмакчы. Азыр сюжетти көрсөк, биздин эфирден четтебей туруңуздар. Ошентип футбол сүйүүчүлөрдүн көптөн күткөн Австралия менен Кыргызстан курама командаларынын беттеши 2-1 эсеби менен жыйынтыкталды. Анда Австралия тарап беттештин 2-нчи мүнөтүндө эле Кыргызстандын дарбазасына алгачкы голун киргизүүгө жетишип, оюнду ачып берди. Коноктор 2-нчи бөлүктүн 22-нчи мүнөтүндө кайрадан гол киргизип, оюн эсеби 2-0 болду. Ал эми кыргыз футболчулары тараптан кошумча берилген 4 мүнөттүн жарымында биздин команда гол киргизип, эсепти 2-1 айландырды. Көпчүлүк күйөрмандар Кыргызстан курама командасы 3-0 же 5-0 деген сан менен утулуп калат деп божомолдошкон. Бирок мыкты даярдыктын натыйжасында күчтүү командага тең келип, татыктуу оюн көрсөтө алышты. Стадионго топтолгон футбол күйөрмандарынын саны 18 миңге жетип, кыйкырык сүрөөн менен мыкты деңгээлде биздин командага колдоо көрсөтүлдү. Эске салсак, бул мелдеш 2018-жылы боло турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо турунун алкагында өткөрүлдү. Кыргыз футболун мындан ары да дүйнөлүк деңгээлге кантип көтөрүү керек? Ойордо программасынын бүгүнкү чыгарылышында талкууланат. Гулянора Каныбекова, Айбек Култаев, Ойордо программасы. Гулянора, рахмат. Программа башталганга чейин мен социалдык тармактардагы айрым ойлорду окуп кетсем. Утулдук, бирок жеңдик. Баарыбызды футбол бириктирди. Кыргызстан, Австралия күйөрмандардын жеңиши. Дагы бирөө жазат, ожидал 0-3 или 0-5, ну вот что значит поддержка стадиона. Наши футболисты никогда столько людей не видели, ну и австралийцы, думаю, недооценили. Австралиялык күйөрман жазат, how good is the reaction in Kyrgyzstan? Lost 2-1, yet are getting treated like just won the World Cup. Которуп койсом, кыргызстандыктардын реакциясы укмуш экен. 2-1 эсебинде жеңилгени менен дүйнө чемпионатын жеңип алгандай сүйүнүп жатышат. Британиянын The Guardian гезити мынтип жазды. Оюн талаасынын чаңын сапырган кыргызстандыктарды жеңе албай, австралиялыктардын шаштысы кетти. Дагы бир маанилүү жана аябай тез мындай көп жолуккан пикирди айтсам, өз сөздөрүмдү кайра алам, ишенбөөчүлүк үчүн уялам. Биздин футболисттер, баатырлар, футбол федерациясынын жетекчилери, азаматтар жылдан жылга сонун көрсөткүчтөр деп жазат. Бул социалдык тармактарда жазылган ойлордун чети гана. Бүгүн ошол кечээки футбол матчынын баатырлары биздин студияда отурат. Дагы бир жолу кол чаап койсоңуздар. Азамат, Мирлан, негизи голду ким экөөңөр чогуу? Алмаз, Мирлан, өзүңөр чогуу киргиздиңиздер, Азамат, айтып койсоңуз. Эми биринчиден бул оюнду биз кыргыз элибиз менен көп жылдан бери күтүп жатканбыз. Эми баарыбыз эле түшүнүктүү, Австралия деген бул Азиянын чемпиону эле, ошондуктан бизде бул оюнга аябай бир жылдан бери даярданып жатканбыз. Эми өзүбүз үйдө ойногонубузду түшүнүп, ошо өзүбүздүн көрөрмандарыбыз, ошо патриот жигиттерибиз колдогонго аябай бир максат менен чыкканбыз, утабыз деген оюбуз менен чыкканбыз. Эми мен баарыбыз көрөрманыбыз көрдөшөт, ошо аракетибизди 100%га өзүбүздү ошо көрсөттүк. Эми тилекке каршы мындай ута турган оюнду тилекке каршы утулуп калдык. Бирок менин оюмча биздин мындай өзгөчө бул оюнда бул голубузду киргизип, бул Кыргызстан үчүн гол дейм. Ошол гол болсо баардык күйөрмандарыбыз үчүн жана жакшы бир күч дем берди деп ойлойм. Ошондуктан бир жагынан жакшы сезимдер бар. Чын эле, акыркы мүнөттөрдө кирди гол. Кандай болду? Кандай сезимдер пайда болду? Эми чын айтканда биринчи башында эле биз тилекке каршы гол өткөзүп, анан бир аз кандай айтсам мындай мотивациябызды көбөйрөбүз деп жакшы оюнго биздин машыктыруубуз деле өзүбүздүн күчүбүздү берип, анан бир кандай айтсам билбейм, менин оюмча күйөрмандарыбыз аябай мындай өзүнчө бир салым кошту дейм оюнга. Ошо күйөрмандарыбыз колдогон үчүн менин оюмча бизди алдыга чуркатканга менин оюмча жакшы бир сунуш болду. Ошондуктан биз аябай көп мындай гол киргизгенге аябай көп шанстарыбыз болду. Ошондуктан тилекке каршы эми бул деген футбол, анан тилекке каршы ошондой болуп калганга, бирок менин оюмча биз жакшы мыкты оюн көрсөттүк деп ошон үчүн жаңылышпайм. Рахмат сизге. Алмаз, чындап эле сиз стадиондо элдер колдоп жатканын, күйөрмандардын, сүрөөнчүлөрдүн үнүн угуп жаттыңызбы? Албетте уктум. Чоң ыраазычылык билдирем. Бул ушунча адам келгенине чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат дейм. Бүгүн кандай болуп атат күн? Көчөгө чыктыңызбы? Чыктыңыздарбы? Баары келип
куттуктап жатышса керек, Куттуктап атышат, кадимкидей эле, ушундай эле, кечегиндей эле куттукташат. Чарчаган жоксузбу? Бир аз бар, бирок жакшы азыр. Кудайга шүгүр. Дагы бир суроо да, алдыдагы максаттар кандай? Эми мындан ары машыгуулар. Эми бул деген бул бир оюндан менен бул мелдеш бүтпөйт. Бул деген биздин группа Б деген, бул жерде ар бир группада 8 оюндан болот. Бул экинчи тур бүттү. Кудайга шүгүр, биз азыр акыркы орунда эмеспиз, 3-чү орундабыз. Эми менин оюмча алдыңкы командалар Иордания, Тажикстан, Бангладештен командалар биз өтө турган, биз жеңе турган командалар. Ошон үчүн мен терең ишенем. Кудай буйруса, эми Австралия менен кечээки оюнду биздин мен дагы бир жолу кайталап кетсем, кандай бир сезим берилди, ошо бардыгы көрүп, ойногонго даярбыз. Ошон үчүн менин оюмча бул машыктыруучулардын, бул биздин футбол федерациябыздын жетекчилерибиз бардыгы ошол бир максат менен жүрөбүз. Кудайга шүгүр, ошол максатыбызга Кудай буйруса жетебиз деп ойлойм. Аскар мырза, оюндун башында көп эле пессимисттик маанайда болуп жатышты да. Биздин команда 7-0, анан 5-0 менен утулушу мүмкүн депчи. Анан оюн башталгандан кийин аябай жакшы ойноп жатышты биздин команда. Австралиялыктар болсо, күйөрмандар 177-чи орунда турат экен, бирок аябай жакшы ойношот экен деп жатышты да. Жакшы оюн бул кокустукпу же чындап эле биздин оюнчулар жакшы деңгээлге жетиштиби? Эми көчөкү оюн көрсөтпөдүбү? Кыргызстандагы биздин футболдун өнүгүп өсүшүнүн бир мындай тенденциясын көрсөттү да. Акыркы жылдардагы тенденция мен ойлойм ушул биздин федерацияга жаш жигиттер келип, көп ушундай мамилелерди жакшынакай түзүп, көп жаңылыктарды алып келип, мен дагы айтып кетейин, акыркы ФИФАнын конгрессинде биздин федерацияны ишин аябай жактырып, ошол жердеги 209 федерация. Ушу жаштар келип, жакшы оңоп реформалар болуп атат депчи. Анан көңүл бургандын баягы ийгиликтин ушул жышааны болгону, биздин курама командасы мына бүгүн көчөкү оюн бир жагы тепкичке чыкканын баардык мынакей күйөрмандар Кыргызстанда дагы, анан келген жана журналисттер келип, кандай мынакей өзүңүз окуп бердиңиз. Бүт чет элдик пресса дагы, Дүйнө жүзүндө пресса Кыргызстандан мындай оюнду биз күткөн эмеспиз. Тренери да айтып кетти, оюн биз 177-чи орунда дагыдай болуп ойнодук, Кыргызстан жанагы биздин ордубуздай болуп ойношту дешти. Анан футбол ушундай нерсе экен, жанагы биздин канча шанстарыбызды киргизе албай калдык. Алар болсо баягы класс деген класс. Алар Азиянын чемпиону 3 жолу тээп, 2 жолу мынакей гол алып кетишти. Анан ушул жактан мен айтайм, эртең көчөкү футболдун тенденциясы, көчөк оюнду турганыбыз менен футболубуз, Кыргызстандын футболу мындай целом жеңип алды да. Күйөрмандар жеңди, баардыгы ушул дух, намысыбыз жеңди. Элдик намыс. Элдик намыс дегендей да. Рахмат сизге. Семетей мырза, сизге ушул эле суроону берем да. Кече жеңилгенибиз менен эсеп боюнча жеңгендей сезим калды да, баары сүйүнүп кетишти. Кийин түнү бою майрамдашты күйөрмандарчы. Бул кокустукпу же буга чейин даярдык жүрүп атабы ушул оюнчуларды даярдоодо? Буга чейин даярдык болуп атат. 3 жылдан бери балдар менен тыгыз мамиледе даярдык көрүп жатабыз. Чет өлкө сборлорго чыгып, атайын даярдык, атайын оюндун астында бир 10-15 күндүк даярдыктарды көрүп, атайын ошол оюнга ошол биздин командабыз даярданып, ошо жакшы кайсы өлкөдө өтөт? Кыргызстандабы же башка жактарга барышабы? Бангладештин астында балдар 8 күнгө Дубай шаарына кеткен. Бирок биздин кээ бир атка минерлер критикалап эме кылып баштады, бирок спортты түшүнгөн адам, футболду, өзгөчө футболду түшүнгөн адам өзү деле жакшылап ойлонуп көрсө, климатикалык системалар боюнча мындай атайын даярдык көрүш үчүн ошол Дубайга атайын кеткенбиз. Анткени Бангладеште мисалы 40 градус ысык болсо, ошого жакын бир ысыкта даярданайлы деп ошентип кеткенбиз. Азыр телефон чалып жатышат. Маанилүү оюндарда мен кошумчалап кетейин. Маанилүү оюндарда мурун биздин мындай курама командаларыбыз азыр мынакей Турцияга сборго барышат. Оман, Бахрейн, Кувейт, ушундай Таиланд деген мамлекеттерге мурун мындай болчу эмес да. Ошон үчүн ушул дагы айтып атпаймынбы, тенденция мына балдар
жаңы балдар келип тил билишет, баардыгы менен мындай мамиле, алака мамилелерди түзүшүп, биздин балдарды ошол мамлекеттердин эсебинен алар жолун да төлөп берет, жаткырышып, бүт баардыгын ушундай бир жакшы шарттар түзүлүп атат да. Рахмат, биз дагы кайрылабыз. Бизге телефон чалып жатат көрөрманыбыз. Өзүңүздү тааныштырып, ой пикириңизди айтсаңыз болот. Саламатсызбы? Мен жаңы Бишкектен. Мен мындай сунуш келгенде ушу футболдо кыргыз балдар астат, кыргыз балдарды ушу футболго кызыктырып алып келип, анан тренировка кылдырса ушу намыс менен ушу утат эле деп ойлойм да. Кыргыз именно кыргыз балдарды Кыргызстандын эмесин көтөрүлөр, намыс алат эле дейм да. Башка спорттордо кыргыз балдар бар, көп жер утуп келип атат кыргыз балдар, именно кыргыз балдар. А футболдо аз биздин кыргыз балдар. Ушул жерде жооп берип коесузбу? Легионерлер бизге канчалык керек жана ошо даярдык болуп жатабы? Мен ушул телефон чалуу көрөрмандарыбызга айтып кетет элем. Бизде кыргыз, орус, немис деген жок. Биз кыргызстандык командабыз, кыргызстанбыз. Кыргызстанды чет өлкөдө Кыргызстан деп чыгабыз. Ошон үчүн бир аз туура эмес ой пикир болуп кетиши мүмкүн. Мен биздин сборныйдабыз бир оюнчуну мисал келтирип кетейин, Валерий Кичин деген. Өзү орус бала болгону менен Россиядан бизге ойно деди, Казакстандан бизге ойно. Жок, мен Кыргызстанга ойнойм деди. Мен Кыргызстанда төрөлүп, ошол жерге ойнойм. Ошондой патриоттук сезим менен азыр биринчи минут менен 90 минутка чейин өзүн берилип ойногон мисал келтирип кетет элем. Ал Россияга клубуна кеткен, oyununa эле чакыра алабыз да ал кишини. Мен кошумчалап кетейин ошол. Ошо легионерлер боюнча сиз иш алып барып жүрөсүз да, аларды. Мына көчөкү балдар кандай жанын берип ойношту. Ал жерде немиси да ойноду, татары да ойноду, өзбөгү да, кыргызы дагы 90 мүнөт ушундай ушунчалык жанын берип ойношту да намыс үчүн. Анан мынакей Кытайдан 11 Кытай бала табылбай атпайбы? Татыктуу ойночу. Казактар да издеп атат, бир 11 казак тапсак депчи. Жок, андай болбойт. Ал эл аралык практика, Курама командада эң күчтүү балдар ошол жерге ойнош керек. Ошон үчүн көчөкү балдар баардык мынакей мамлекеттерден чогултуп келип, эми Кудай буйруса дагы булар сыгранный болот дейт го, ошондой жаңы тренерибиз ушундай бир алып келсе, чоң жеңиштерге жетебиз. Легионерлер боюнча айтып кетет элем, ал легионер балдарыбыз Кыргызстанда төрөлгөн. Ишенбесеңер карап өзүңөр билип көрсөңөр болот. Алар өздөрү бизге федерацияга кат жазып, мен Кыргызстанга ойнойм, мен башка өлкөгө ойнобойм деп кат жазышкан. Ошон үчүн аларды көрүп, тескерисинче колдоп, тескеринче колдоп, аларды Германиядан ар бир оюнга, ар бир сборго билет сатып алып, ошол жактан алып келебиз аларды. Рахмат сизге. Кубан мырза, сиз кошумчалай турган оюңузду. Алмайчы бир аз мындай жөнөкөйрөөк тилде айтып атат да, батылдуу түрдө эле айта берсе жарашат буларга. Анткени курама болот, курч болот деп коет да. Муну ушул Жаныбек мырзага айтып коет элем. Анан бул биз майдан үстүндө алардын оюнун гана көрдүк. Ал эми мунун астында команданы топтоо, бири баягы максатка көгөндө бул аябагандай оор иш. Ошон үчүн федерация биздин бүгүнкү күндө ошол Майер, ошол эле Люкс, ошол эле борбордо аябай укмуштуу оюн көрсөткөн Бенхарттарды ийге келтирип, макулдаштырып, бул деген аябай татаал процесс да. Муну деген алар балким Германияга ойногонго сунуш түшүп атат, Швейцарияга түшүп атат. Ошодон баш тартып, ийге келтирип, мунун артында дагыларды кандай кылып макул кылганын мен билбейм. Чынында бирок ошон үчүн ырашчылык билдирип коюш керек да федерацияга. Сиз айтып коесуздар, кантип ал акчабы, кандай маселе ал жерде? Акча деген маселе жок арды. Кээ бир балдар менен 1 жылдан бери түз мамиледебиз, сүйлөшүп, телефон чалып, алардын үй тиричилик суроолорунда бир сурап коюп, бул мамиле да. Анан биз өзүбүз футбол ойногон кечөнкү футболчулар болсок да, алардын мындай проблемаларын бир аз билгени үчүн өзүбүздүн өзгөчө мамилебиз бар да алар менен, футболчулар. Бизге телефон чалуу бар. Өзүңүздү тааныштырып айтсаңыз болот пикириңизди. Саламатсызбы? Программабызды улантабыз. Меклис Бейшенович, кечээки курама командада директор сиз жетектеген мектептин бүтүрүүчүлөрү да бар, Анан даярдык кандай азыр кадрлардычы? Биздин көрөрманыбыз сурап кетпедиби?
Азыр основной проблема баягы чемпионат республики. Баягы биз азыр бул 2015-жылды программаны, жаңы программа разрабатывать этип атабыз. Помощь регионам депчи. Ошо чемпионат азыр ойлоп атабыз кандай, чтобы чемпионат республика 12-чи командага чейин жеткизсек, баягы бүт баары детский спортивный школалар республикада. Азыр бүт баары чалып атышат. Кайка готовить этип атабыз жаш балдарды депчи. А илгери вот чемпионат республика болгондо ар баягы областтарда чоң команда болчу да, сборный команда в областиде. Ошо жаш балдарды подпитка ошо командаларга болчу. Азыр ошо проблема азыр болуп атат да. Если азыр даже чемпионат республиканы 12-чи командага жеткизсек, то баягы Көлдө, Таласта баягы бүт баары жаш балдар ошо командада ойноп, анда не только баягы Дордой команда, сборный Дордой команда, Абдышатай деп, ал бүт баары биз Кыргыз мамлекетинин бүт баары оюнчулар именно сборныйда, курама командада ойночу. Понимаете, азыр ошо проблема азыр болуп атат жаштарда. Биз кайрылабыз бул темага. Нам в студию звонят зрители, на русском хочет поздравить. Представьтесь, пожалуйста, вы можете сказать свое мнение. Здравствуйте. Спасибо вам большое. Можно вас спросить, да, вы можете о своем тренере рассказать? Мне кажется, вот его личность тоже очень важна, да? Да, важна, потому что Александр Сергеевич Крестинин, российский специалист, который здесь начинал играть как игрок в Коч-Курате, в команде Коч-Курата, потом стал главным тренером, привел команду к чемпионству. Сейчас он возглавил национальную сборную, то есть федерация вышла президент федерации вышел на него, как на специалиста, обсудили все планы. Пришли к тому, что он что-то внесет новое, он знает наш, ну, скажем так, менталитет, наш климат и так далее, и знает ребят с многими, там давно их отслеживал. И все, что сейчас заслуга его, то есть хочу сказать, что человек такой, что с каждым игроком разговариваем индивидуально. Помимо там профессиональных, какие-то личные вопросы решаем. Очень открыт для общения как для ребят, так и для руководства. То есть наладил взаимоотношения с президентом федерации, вообще со всей федерацией. Помогает нам всем, чем может. То есть весь в работе, весь в делах. А вот основные выводы после игры. Вы вчера, наверное, общались, да? Да, общались. Ну, выводы какие? Первое, все поздравляют. Ну, поздравить можно то, что ребята сыграли. Претензий по игре, по самоотдаче ни у кого нет. Но результат, как бы то ни было, мы проиграли. И пока мы не очень рады. Да, мы в начальном пути, да, мы строим команду. Команда растет, но пусть это будет как-то сказано. Но мы вчера ставили на другой результат, то есть мы просматривали соперника, анализировали, как он готов, к чему, какие у него там моменты. То есть мы ставили на другой результат, и по игре мы должны были играть, то есть по игре должны были хотя бы играть на ничью. Результат какой есть. Реализация моментов, конечно, нас подвела, но мы только начинаем, ребята растут. Спасибо большое. Кадырбек мырза, кечеки оюнга келсек да, азыр оюнчулар өздөрү да айтып жатышпайбы, аябай чабуул көп болду, гол киргизүүгө да мүмкүнчүлүктөр көп болду. Анда ошол анализдеп берсеңиз, эмне бөгөт болду да голду киргизүүгөчү? Чабуул жакшы болуп келатып эле, анан кийин топ кирбей калбат да?
Эми Аскар Маткалович бул жагынан жакшы айтып кетти эле. Бул жерде класс деген класс, ошол эң негизги футболдо бул жыйынтыгы кандай чыгат да, жыйынтык топту киргизгенден кийин, значит, жыйынтык жакшы. Топту киргизе албасаң, значит, кемчиликтерди издеш керек. Ошол себептен мен ойлойм, бирок мүмкүнчүлүк абдан көп болду биздин курама командабызда. Мүмкүнчүлүгү караса, даже Аскар Маткалович айтып кетти, Австралиянын командасы 3 жолу топ тээп, 2 жолу топту киргизди. Бул немеде, чеберчилик деп коет да мынча. Анан биздин балдарыбыз мына жаңы курама командасы жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ушу кечээки оюн абдан өзүнүн бүт жагынан жакшы көрсөттү балдарчы. Мен ойлоп атам, мына Томас Бах Олимпиада комитетинин төрагасы келип өзү таң калып атпайбы, Кыргызстандын командасы абдан жакшы команда экен депчи бул жерде. Ошол себептен мен ойлойм, балдардын келечеги абдан жакшы. Кудай буюрса, подгруппадан чыгат, ишенич бар. Себеп кечээки оюн бүт элибизге жакшы үмүттөнүп коюшту да. Бизге дагы бир көрөрманыбыз телефон чалып атат, дагы орус тилинде экен. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, можете говорить. Алло, здравствуйте. Меня зовут Рудол. И когда в свое время играл с автоматом, и лично знаю Алмаза. Так, Алмаз, у меня к тебе вопрос такой, как спортсмен к спортсмену, да, вот. Какое у вас чувство, вот, матч-реванш, выиграете или нет? Предчувствуя команду, вот вы же знаете обстановку внутри команды, дух, боевой дух. Боевой дух у нас отличный, и мы будем настраиваться на каждую игру, только на победу. Матч-реванш качан болот? Кийинки жылда болот. Австралия менен ба? Ноябрь, 12 ноябрь. Ошондой да. Ушул жерде кошумчалай кетчү маалымат, көп күйөрмандар азыр интернет социалдык тармактарда ошол Австралияга барабыз деп камып жатышат да, ошондой күйөрмандар да пайда болду. Дагы кечээ бир кызыктуу күйөрмандарыбыз жүрдү стадиондо, алардын бири менен тааныштырып койсок, видеодон көрсөңүздөр болот. Вам, наверное, тоже интересно. Вчера были очень интересные болельщики. Айрымдар балдарын ээрчитип келишти, бирөө бийлеп жатты, андан тышкары түнү менен дагы ойноп жатышты. Азыр видео даярданганга чейин азыр видео даяр болуп калды, көрсөк болот. Рахмат, Марат мырза биздин студияга келмек, бирок бир иштери чыгып келбей калды окшойт. Семетей мырза, бүгүн кечке сиз пресс-конференция бердиңиз окшойт. Уюштуруу жагынанчы, билеттерди кайра кире албай калган адамдар кайра кайтарып берүү. Уюштуруу жагында эмне болду кече? Айтып кетесизби кыскача? Уюштуруу жагында мен бир нерседен токтолуп кетет элем. 30 жылдан бери бизге мындай курама команда Кыргызстанга келген эмес. Биз атайын бир жарым айдай так ушул оюнга даярдануу көргөнбүз. Атайын билеттерди басып чыгарып, балдар федерация футболу 3-4 күндөн бери уктабай жүрүшөт. Анан ошончо даярдык көргөндөн кийин айрым мен азыр бирөөлөрдү күнөөлөй албайм, бирок айрым кишилердин кесепетинен көп киши кирип, бизди Кудай сактап дагы эч жан кыйган, өлүү деген нерселерге да барып калышы мүмкүн. Ошо да болбоп пресс-конференция бериш керек болуп калды. Анткени бардык эле футбол федерациясын күнөөлөп эле калды. Мен ушул жерден бир нерсени байкадым да, негизи эле Кыргызстанда аябай пессимисттик маанайдагы тенденция бар экен да. Бир ката болсо эле, кичинекей ката болсо эле аны баса калып, анан биз күнөөлүү, бирөө күнөөлүү деп аны сотко беребиз депчи. Ошол эле убакта австралиялык күйөрмандар аябай жакшы кабыл алып жатышты да. Аябай адамдар келишти депчи. Бул биринчи жолу болуп атат. Башка өлкөдө деле футболдун фанаттары бири менен мушташышат, түнү менен бир окуялар болуп кетет депчи. Сиз пикириңизди билдирип коесузбу? Негизи эле мисалы үчүн биринчи чоң мындай футбол оюну болуп жатат. Мындан ары
жана күйөрмандар өзүн кантип алып жүрүш керек? Балким бир гана милиция кызматкеринде эмес, күйөрмандар дагы өзүнө караш керек да. Эң туура айтасыздар. Мен ойлоймун, бир жерден чыр чыкса, бир тарап толук туура болушу мүмкүн эмес. Эгерде чыр болсо, эки тараптан да тең бар да. Ошондуктан эң биринчиден деген өзүбүздү кантип алып жүрүшүбүздү биз да билишибиз керек. Ушул оюн көрсөттү, оюнга эртерээк келиш керек. Мындай чынында айтканда, сиз айтканыңыздардай эле милиция бардыгын жаман кылды же федерация бардыгын туура эмес кылды, уюштуруу жагынан бар жогун барынан бул туура эмес. Бири-бирибизде ката кемчилик издесек, ката кемчилик ар бирөөбүздө бар. Бири-бирибизди жемелебей, бири-бирибизге мындай бир кол тартып, балким жакшы сөз айтып койсо, мындан ары дагы жакшы иштейсиздер, буюрса. Уюштурасыздар. Кубан мырза, кечээ мисалы үчүн бүт өлкө КТРКны көрүп жатты да, КТРКны көрүп, бул деле мунун артында деле чоң иш жатса керек, Сиз өзүңүз комментарийлик жаттыңыз, айтып бересизби? Жумуш процесс жөнүндө. Жакшы болот. Асылбек мырзага да кошумча иретинде айтып кетейин. Эгерде нагыз күйөрман болсо, Кыргыз Республикасынын улуттук курамасы кандай болсо да эң оюнга келет да алчы. Аны алып жатып албайт. Мындай болот экен, тигиндей болот экен деп. Оюн үчүн ал баягы жанын бергенге чейин даяр бар, кайыл болуп кетчү күйөрмандар да бар да. Ошолор үчүн ушу биздин жигиттерибиз ойноп берди, аябай ыраазыбыз. Анан тележатында чагылдырууга келсек, кандай гана самалыктар болбосун, коомдук биринчи канал биринчи болуп ушул жеринен түз алып бергенге колдон келишинче аракет кылат. Анан көргөндө сүрөттөлүштү. Бул оңой эле нерсе. Ал эми мунун артында канча киши иштейт? КТРКнын жарым коллективи 3 күн уктабадык деп атпайбы? КТРКнын жамааты да канча түн уктаган жок. Бир жума мурун эле уктабайсың. Ошону даярданып тартат экенбиз. Ошол жерде бар аныктап, сигнал кандай келет, сүрөттөлүш кандай болот, кандай форматта беребиз. Бул биздин биринчиден баштап ылдый жактагы декоратор иштеп коет, көтөрчү. Ошонун баарысы тең кыймылга келип, баарысын ушул кагазга байланып, ушунун артында ушу эфир өтүп бүткөндөн кийин анан өктөшөт да, баягы баары стоп деп айтат режиссер. Ошондо анан анын ичине биздин операторлорубуз, режиссерибиз футбол деле көрбөйт, өзүнүн ишин аткарат да. Азыр эми бүгүн кайталоону берди, ошондон көрүп алышты болуш керек. Кечээ өзгөчө эфир болду да, кадрлар мындай дүйнөлүк деңгээлде. Ага эмне себеп болду? Мунун себеби коомдук биринчи канал дайыма өзүнүн маалында берип аткандыгы болуш керек деп ойлойм. Анан орусиялыктар тартты, адистер. Ооба, бул жерде техникадагы. Азыр мына ушул футбол жаатында биринчи жолу биздин жана продакшн студия деген жакшы иштей баштады да. Ошол буну футболду көрсөтүүнү, дүйнөлүк чемпионатка тандап алуунун укугун дагы бирөө сатып алган муну. Кезегинде бул баягы керексиз акцияда болуп жатканда көп бааланбайчы. Азыр эми бедели жогору мамлекеттер келген сайын ошончолук биздин баягы Кыргызстандын ошол укугу кымбаттайт дагы. Дүйнөгө сатыла баштайт. Муну Иордания, Тажикстан да калды, Бангладеш да калды көрүп. Көптөгөн өлкөлөр көрүп атышат. Кыргызстан жөнүндө дагы билип атышат. Анан казынага дагы акча түшүп аткан чыгар. Олар эми биринчиден бул баардыгы түшүнүктүү, бул ажиотаж болгон оюн эле. Бул оюнду чын айтканда биз жеребьевка болгондо эле баардыгы эле 16-июнь деп календарына кызыл күн деп айтып койгон. Анан оюнга бир күн калганда бизде улуу урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович келип бизди колдоп кетти. Бул деле селфиге түштүңүздөр. Селфиге түштүк. Анан бундай окуялар деле көп жылдан бери болгон эмес. Ошондуктан кечээ биздин премьер-министрибиз Темир Акмбаевич келип колдоп кетти. Бул эмне деп атат? Бул негизи биздин элибиз, биздин жетекчилер, ошо күйөрмандарыбыз, анан ошо мамлекетибиздин жетекчилери баардыгы көңүл буруп атышат. Мындай өзүндай кандай айтсам, өзүбүздүн мындай адилеттүү жагынан көрсөтүпчү. Бул негизи бул кадрлар көрүп чын айтканда жүрөк ооруйт. Негизи биз совет мындай карасак, бул совет маалында калган стадион. Азыркы маалы эми чын ачык айтыш керек, биз көп мамлекеттерге чыгабыз. Туркменистанга алыс кетпейли. Казакстан, Туркменистан, Узбекстан деле алалы. Мен Европа, Африка, там башка Американын стадиондорун албайм. Ошон үчүн бизде баардыгыбызда бир максат болуш керек. Бизге жаңы стадион керек. Жаңы стадион болгондо мындай эски заборлор калбайт. Эски мындай эми биз деген эми кыргыздар эми билесиз, биз эки революциядан өткөнбүз. Мисалы мондой забор болсо деле алар бири-бирине азыркы мезгилде биз мындай ошондой биз көп сүйлөбөй, Кыргызстан биз футболчулар өзүбүздүн жумушубузду кылып, кечээ Кудайга шүгүр жакшы оюн көрсөттүк. Жетекчилер келди.
Кудай буйруса эми алар деле жакшы мындай Бул жерден да жыйынтык чыгар, мамиле чыгарат деп ойлойм. Ошондуктан менин оюмча бул стадион болсо, бул келечегибиз үчүн, балдарыбыз үчүн, көрөрмандарыбыз үчүн, жаңы жетекчилер келет. Менин оюмча Кыргызстаныбыз өнүксүн, спортубуз өнүксүн деп. Негизи бул футбол эле эмес, стадион дегенчи. Бул жерде жеңил атлетика болот, оор атлетика болот. Канча бир мероприятие өткөзөт, бул жерде современный газон болот, мындай лужникке окшогончу. Кандай мисалы Ошто аябай көп концерттерди өткөзүшөт, Анан баардык футболчуларды бөлөк жактан анан футбол мисалы курама командабыз менен эле Ошто ойносок болот. Негизичи. Бирок концерттерди уюштуруп, мисалы биздин газон бузулуп калганбы? Чөптөрүбүз жаман болуп, современный стадион деген могу жакында ушу Аскар Маткалович болуп, Дордой курама командасы менен көрмөн болуп кеттик Туркменстангачы. Аябай кооз стадиондор. Бул деген эми менин оюмча мына кечеки аябай мындай Кудай берген күн болуп, Кудай берген оюн болду дейм. Ошон үчүн Алла таалам бери мындай жөн эле ушундай оюнду мисалы жеребьевка боюнча көп айтканда Австралия түшпөйт депчи мен негизи мындай көрөрмандар катары айтсамчы, эми ошондой келип, менин оюмча кечеки оюндан кийин көп элибиз ойлонуп калат деп ойлойм. Жыйынтыктарды чыгарат, Менин оюмча мен жүрөгүмдө чыккан ушу баардык футболчулар, баардык келечекте аябай бир жакшы, кооз, жаңы стадион күтөбүз жетекчилерибизден. Биз да күтөбүз, ушул маселени жакшы козгодуңуз. Телефон чалып жатышат, саламатсызбы? Тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Нурлан, мен Ош шаарынан чалып жатам. Мен биринчиден ушу биздин курама команданын капитендеринде оюн аябай жакшы болду. Көркүлүктүү оюн болду, дүйнөлүк деңгээлге жете тургандай болду. Анан бир суроом бар эле ушу биздин стадионубуз, ушу биздин курама командабыз ойногон стадион оңолбойбу, дүйнөлүк деңгээлдеги стадион курулбайбы? Ушул суроону сизге узатып койсом да, Азамат да көтөрбөдү, эми стадион куруш керек. Туура. Бул көчөкү оюн көп биздин футболдогу баягы жетишкендиктерибизди дагы, анан кийин баягы уюштуруу кемчиликтерибизди да көрсөттү да. Мынакей ошол эле стадионубуз. Стадионубуз тиги 50-жылдары салынган стадион. Анан азыркы заманбап стадиондор керек баардык жерге. Биз айтып келе атабыз. Бирок баягы каражаттын жогунан ушул эски стадиондо ойноого мүмкүнчүлүк болуп атат. Бирок биз ушул көчөкү кемчиликтерге карап туруп, өкмөт тез арадан мына күзүндө дагы оюндар болот. Ошо тиешелүү министерстволор менен, мэрия менен, спорт комитети менен, федерация менен чогулуп алып, көчөкү көргөн кемчиликтердин баарын оңошубуз керек. Эгер азыр биз Кыргызстанда футбол көрөбүз десек, көчөкүндө жанагындай болуп калса, опурталдуу болуп, Кудай сактады көчөгүндө, мына айтылып атпайбы? Кудай сактады. Ошон үчүн биз эртеңден баштап ушул маселелерге, ушул эң чоң маселе жана жаңы стадион маселеси көтөрүлүп атат. Ошону да коюшубуз керек өкмөтүбүзгө. Анан эмки оюндарды стадион бир эле жылда бүтүп калбайт да. Эмки оюндарды кандай баягы уюшкандыкта өткөрөбүз деген маселени көчө мына Темир Аргенбаевич келип кетти. Ошо кишинин деңгээлинде муну карашыбыз керек. Рахмат сизге. Кадырбек мырза, негизи стадион куруу мүмкүнчүлүгү 1-2 жылда барбы бизде? Акча деле, каражат деле табылса керек, спонсорлор деле табылса керек. Биз негизи көрбөдүкпү? Мисалы үчүн мына футбол оюну баарын бириктирет экен да, баарын. Ошол аябай бириктиргич күчү чоң экен. Бүгүнкү күнгө талапка жараша бир стадион куруш үчүн орто стадион деп коелу, бир 350-500 миллионго чейин долларга чейин акча керек. Албетте буга биринчиден көңүл керек. Көңүл керек, көңүл болсо биз ойлоп атабыз. Кудай буйрса келечекте стадион курулат бизде, албетте. Курулат, болот стадионубуз. Мен азыр ушудан пайдаланып, өзүбүздүн ушу мамлекеттик ишканада ушу иштеген кишилерге чоң рахматымды айтып келет. Себеп бир айдын ичинде алар күнү түнү иштешип, ошо стадионду эски 38-жылы салынган стадион булчу, тарыгы. 38-жылы салынган, 62-жылы реконструкция болгон. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана, ошо Эдил Качаров деген жетекчиген жигитибиз бар. Күнү түнү иштеп, ошо стадионду ошо ФИФАнын талабына жараша деп ремонттоп, бир айдын ичинде бүтүрүп беришти. Кечээ оюнга катышкандагы көрөрмандарыбыз отурат, өз пикириңизди билдирсеңиз болот.
саламатсыздарбы. Бул жерде кечеги спорттук майрам жөнүндө жакшы маанайда айтып атышат. Мен буга кошулам. Ылайым ошондой болсун. Бирок медалдын эки тарабы болот дегенди, кечеги стадиондун ичинде чоң майрам, чыныгы күйөрмандардын мындай колдоосу болуп атса, стадиондун сыртында кире албай калгандардын шоусу болду да. Мындай бир чети күлкүн келет, бир чети ачуу келерлик иш. Бүгүн премьер-министр Тимир Эргенбаевич ошол стадиондун сыртында болгон окуялар боюнча бир жыйынтык чыгаргыла деген маанайда спортту жана ден соолукту өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчилигине, стадиондун жетекчилигине туура сын пикирди айтып атат. Ал кишини түшүнсө болот. Мен да ошого кошулам. Эмне үчүн ушул майрамдык футболду уюштургандар кечээ ушул момент мындай жөнөкөй моменттерди эске алган эмес. Билеттерди алдын ала сатып ийип туруп, анан элдин баарын телевидение, массалык маалымат каражаттары аркылуу чакырды. Биз жолдун алыстыгына карабай, шаардын четинде турабыз. Жаш курагыбызга карабай, желебизди желбиретип, могу балдарыбызды моралдык жактан колдойлу деп, Кыргызстан деп бакырып өкүрүп, колубуздан келчи жана жигитке кошула билемекпиз. Кара жоргону кошула алып билепчи. Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Буга ким күнөөлүү? Уюштуруучулар. Мүмкүн уюштуруучулар ушундай майрам биринчи жолу болуп аткандан улам эске алаттыр. Бирок келечекте муну эске алууга алуу керек. Ана фанаттар деп атышат. Фанаттар фанат болгондун дагы маданияты бар, деңгээли бар. Балдар кечөө тиги столовыйлардан, кафелерден, ресторандардын үстүрүнө чейин чыгып барышты. Проводторду сындырышты. Бир топ эле материалдык чыгым кетирди. Мен ошо инилерге айтар элем. Келгиле, маданияттуу болобуз. Кыргызстанды өзүңөрдүн командаңарды коргоңор келеби? Жүрүңөр менен бирге. Маданияттуу жолго түшкүлө. Мынтип кечөкүчүлеп жапайычылыкка барбагыла. Рахмат сизге. Бизге телефон чалып жатышат. Пикириңизди билдирсеңиз болот. Биз ушу көчөк оюнубуз аябай толкундан ыраазы болуп жатабыз. Ушу жакшы оюн көрсөтүп, мындай биздин футболчулардан күткөн эмес. Азаматчылар мындай күчтүү команда менен дүйнөлүк деңгээлде чыгып жүргөн команда менен мындай ойнош бүгүн мен чоң жетишкендик деп ойлойм да. Ушу биринчи ыраазыбызды билдиргенден кийин ушу мен суроом, ушу чет мамлекеттерге биздин футболчуларга сунуштар болуп атабы, ошол жерге барып тажрыйба алып, мисалы чоң деңгээлге чыгып жүргөн ошол жерлерге барып ойноп тажрыйба алып келсе, чоң клубтарга деген суроолорубуз бар болчу да, ошондой сунуштар болуп атабы, же болуш үчүн кандай деңгээлде футболду биз көрсөтүш керек. Ошол анан экинчи суроом ушу айыл жерлерде ушундай бир жакшы ойногон балдар көрүп калам да, чет мамлекеттерде, Испания, ушу Бразилияларда атайын издеп барып, айыл жерлерде ойноп аткандарды көрүп, ошолорду тандап анан жол көрсөтүшөт экен да. Бизде да ошондой нерселер болобу, ошол суроо. Рахмат. Асылбек мырза, сиз биринчи суроого жооп берип коесузбу, жанагы чет өлкөгө чакырып жатышабы деп? Бул негизи ар бир футболчу, курама команда ойногондор, булардын ар бирөөнүн өзүнүн клубу менен контрагы бар. Жана чет мамлекеттен бир сунуш келсе, бул сунуштар түзмө түз өздөрүнүн клубуна сунуш болот. Бизге тиешелүү нерсе эмес бул. Анткени деген клубта деген өзүнүн контрагы боюнча зарплатасы бар, ошонун баарын деген түзмө түз сүйлөшүп алышат да, бизге тиешеси жок. Рахмат сизге. Метлис Бейшенович, вот от зрителя был хороший вопрос. Можно ли отбирать талантливых ребят, молодых из сел, как в других странах, да? Как идет такая работа отборочная? Я скажу большое спасибо сегодня Федерации и большое спасибо спорткомитету. Почему? Потому что огромную помощь выделяют областям, периферии, областям, там есть помощь регионов, какую-то зарплату. Есть определенные тренеры, которые отвечают за регионы, за районы, за регионы. Идет очень хорошая селекция бүгүнчө. Бүгүн очень хорошая селекция. Благодаря мындай селекцияга сегодня очень сильно помогает клуб Дордой. Там азыр вот с Баткеном, связь хорошая с Баткеном, с Ашомом, Дордоя. У нас связь не только, вот я еще раз не боюсь повториться, Федерация Ахмат, то, что есть, как говорят, большое внимание уделяют. И проводят такие соревнования,
соревнования оказывают те, которые областя приезжают сюда и участвуют там. И вот я спасибо, кто задает вопрос, молодец. И мы, значит, футбол не безразличен в районах. Поэтому, как я директор детской спортивной школы, я думаю, побольше таких людей бы, мы бы, наверное, футбол бы наш бы много выиграл бы об этом. Потому что сегодня мы нуждаемся в таких людях, вот таких. Улуттук курама командага, мисалы үчүн, жаш бала ойногусу келсе, ал кантип келет, мисалы үчүн? Жоқ, жаш командада бізде как раз по 4 возрастам сборная визовала. Начиная с 2003 года. Сборная уже есть. 2002 есть сборная, 2001, 2000. Вот я опять говорю, благодаря госагентству, благодаря федерации, но здесь большую роль, конечно, играет федерация. Бүгін бірінші орында это образование. Тренерлер жетпейді. Огромное внимание мы уделяем образованию тренерлерге, которые именно будут заниматься вот именно с подрастающим поколением. Кадырбек мырза, мисалы үчүн, азыркы курама кечээ ойногон тренер Орусиядан келди да, бизде өзүбүздө тренерлер барбы, машыктыруучулар? Машыктыруучулар албетте бар бизде. Бирок тиги азыркы кураган команданын машыктыруучусу бул айтып кеткендей Кочаратта нефтчи командада 2 жыл иштеп, ошол команданын 2 жолу чемпион, нефтчи команданын 2 жолу чемпион, Кыргызстандын чемпиону болду. Ошонго жараша мамлекеттик федерация футбол өзүнүн чечимин чыгарышты. Ошол кишини чакырып, контракт түзүшүп, бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен ойлоп атам, жыйынтык чыгарыш керек да, бирок башталышы бул чоң жумуштун башталышы деп атам да. Себеби бүгүн кечээки оюн аны көрсөттү, команда бар, келечеги бар деп атам да. Программабызды жыйынтыктап жатып, аз эле убакыт калды да. Мамлекеттен кандай колдоо керек сиздерге? Эмне керек азыр? Азыркы футболго эмне жетишпей жатат? Бүгүнкү күндө мен бир мисал катарында айтып кетейин. Илгери Союздун учурунда 3,5 миллион элибизге 1000 жакын спортивный школалар бар эле бүгүнчү. Азыркы күндө болсо, бүгүнкү күндө бизге 100га жакын спорт мектептерибиз калды. Быйыл биз мамлекет тараптан, госагентство тараптан ушу жалаң футболго эле 17 миллион сомдой акча каражат бөлүнөт жыл сайын. Футбол өнүгүп өсүш үчүн мен ойлоп атам, вот Илгери Союздун учурунда жакшы эле неме болчу, колдоо болчу мамлекет тараптан. Анан жакшы командаларыбыз казахстанский зонада ойночу, түштүк команда болсо узбекский зонада ойночу. Ошо курама командабыз өсүш үчүн мен ойлоп атам, келечекте ошо бир командабыз жок дегенде же казахстанский зонада же башка зонада ойносо, мен ойлоп атам, командабыз да андан бетер да көтөрүлөт, деңгээли жакшы эле ойнойт деп атам. Анан бир аксакалга мен бир жообуна суроо берип коеюн, ал киши айтып кетти эле. Ошо дене тарбия жана мамлекеттик агенттиги ошо уюштуруу жагынан кемчиликтер болуп атат деп мен айтып кетейин. Мамлекеттик агенттиги бизге только курулуш жагынан талап коюлду. Биз өзү курулуш жагынан бүтүрүп, стадион даярдап бердик. Аскар мырза, мен билишимче өлкөдө эки эле сиз жана Абдыш ата, Аскар Сакибаевди колдоп келесиздер да. Ошол көп меценаттар колдош үчүн эмне жетишпей жатат, эмне бөгөт болуп атат? Эми мындай деп көз караш бар да, азыр эки багыт жагынан карасак да, биринчи багыт бул массалык футбол. Азыр ушу массалык футболдо бизде жакшы бир мындай бум болуп атат, өсүш болуп атат да. Азыр ар бир короодо, азыр карасаңар, жанагы мини футбольный пололор, газондор менен ар бир айыл кыштактарга дери жетип, ошол жерде бир эр азаматтар ошондой эмелерди салып берип атышат, майдандарды, футбол майдандарынчы. Ал эми бир 30 миң, 40 миң доллардын тегерегиндеги иш болуп атат да. Анан карап көрсөңөр, дем алыш күндөрү бардыгы журналисттер беттешип атышат, саясатчылар баары эле футбол ушу эң жакшы көрүнүш болуп атат бул жерденчи. Амонки чоң профессиональный футболго келгенде, бул жерден биз жакшы дагы көтөрүлө албай атабыз. Бирок тенденция баягы бар, жанагы көчөк оюн көрсөткөдүбү? Эгер жанагындай Абдыш ата, Дордойдой болгон дагы 5-6, 7-8 команда болгондо, ата-андаштык күчөмөктө, ата-андаштык бар жерде чеберчилик өсөт, баягы мастерство. Анан ошондон кийин биз дагы бир жакшы тепкичке чыгат элек. Ал үчүн эми баягы карагылачы канча адамыбыз футболду сүйөт. Ошонун арасында кантип эле бир 7-8 биздей болгон бизнесмендер жок. Бар. Ал жерден дагы мына өкмөт дагы жардам бериш керек бул жерденчи. Жанагы массалык футболдон. Массалык футболдон чыгып, профессионалдуу оюнчулар чыгуу ошондой барбы? Анан айтып атпаймынбы, 2 клуб профессионал болуп атат. Анан кийин мэрлерге рахмат, мына Ош менен
Бишкектин мэриялары ушу эки команданы колдоп берип атат. Мынакей 4 баягы конкурирующий команда болот. 4 эле. Болуш керек бир 10 команда бири-бири менен баягы аябай аттуу баягы эме атаандаштык болуш керек да. Анан бир жерден мына Өзбекстандын эле примерин алалы, Казакстандыкын алалы. Ар бир жанагы облустун жетекчиси губернаторго тапшырма берилет. Ошо облустун губернатордун ишинин бир критерийи ошо футболду, спортту кандай көтөрүп атасың деген. Ошол, например, мурун облустук центрларда элечи, борборлордо бирден команда болгондо мына 7 облуста 7 команда уже чыкмакта. Чыгарбай атышпайбы? 7 команда. Анан бир 11-12 команда менен ойногондо, эми кымбатчылыгы бар. Бирок жанагындай көп акчалары барлар дагы толтура бизде. Мисалы үчүн кечээки оюндар туристтерди өзүнө чакырат экен. Тетиги Барселонаны карап коюп эле, Испаниядан же Италиядан же болбосо Франциядан, Анталиядан үйлөрүн алып коюшат. Аморекинде Кыргызстан өзүбүздүн баягы намыска келгенде баягы четке чыгып мындай кайдыгер тургандар толтура андайлар. Ошолор дагы Аморекинде көрүп атпайсыздарбы? Мамлекет, элибиз деп, калкыбыз деп ойлогондор чыгыш керек. Рахмат сизге. Кубан мырза, кыскача айтып кетесизби? Эмне жетишпей жатат футболду өнүктүрүүгө бүгүнкү күндө? Мындай сырттан караганда спорттук мисалы мамлекеттин коомчулугу кандай өнүккөндүгүн ушул спорттук оюндарга болгон мамилесинен билишет да. Кайсыл жерде мындай командалык жааттагы спорт өнүксө, демек бул мамлекетте мыйзамдуулук көбүрөөк сакталат. Ал жерде мындай жашоо мындай бир байгерчилик бар дегенди билдирет экен да. Ал эми кайсыл жерде мындай жеке спорттун түрү көбүрөөк өнүккөн болсо, ал жерде бир аз мыйзамдуулук эмес, мындай күчкө көбүрөөк басым жасалгандай көз карашы, ошого карата мамлекетке инвестиция тартышат экен да. Ошол Аскар агайга мен ушу учурдан байланып аябай ыраазымын. Ушу агайды баштан тааныгандан бери да. Канча футбол бул бизде жада калса биз эмес, Россиядагы акча таппайт футболдон. Бирок улам эле акча салышат. Бул социалдык долбоор, бул керек. Анан оюмча ойлойм, ушул мамлекеттин кызыкчылыгы, мисалы үчүн туристтер келет экен, намыс көтөрүлөт. Эл билгендер жакшылап ойлонсо, ушул кайсыл спортту көбүрөөк элге жуктуралы десе, анда ошого жараша инвестиция да келет. Элибиз дагы аң сезими көтөрүлүп, анан дүйнөлүк деңгээлде футболго ээ болобуз. Азамат, кыскача айтып койсуңбу, жаш мисалы үчүн курама командада ойнойм деген балага эмне деп айтар элең? Жаш курамаган эми кандай айтсам, мен бир жаш балдарга десем, анда мен өз кичинекей кезимде эстеп коюшум керек. Негизи бул жалпы бул жаш балдар угуш керек. Мен Ош шаарында 9 жашымда жүргөндө Араванский деген көчөбүз бар. Ошол жерде мен гезиттерди көрчүм. Алар жерде мурда жерде сатышчу. Ал жерде көрүп калып, курама командабызды көрүп калганмын. Ал жерде анда улуу урматтуу биздин агайларыбыз Руслан Сыдыков, ошо азыркы биздин кесиптешибиз Талан Самсалиевдер, ошо биздин тренерибиз Игорь Кудренко, ошо бардыгылар сүрөтүн көрүп калып, мен ошондо өзүмө сөз бергем, Кудай буйруса ишенгем. Кудай буйруса курама командасына жетебиз, ойнойбуз, капитан болом дегенге. Ошондуктан мен бардыгына ишенели дейм. Балдарыбызды ошо келечекте ишенип, спортко жакын болуп, өсөбүз, Кыргызстан желегин желбиретебиз деп ошондой максатым. Рахмат. Чоң рахмат. Программабызды аяктайбыз. Мен программаны аяктап жатып, белгилүү журналист Султан Жумагуловдун блогу менен тааныштыргым келет. Ал биз утулдук, бирок жеңдик. Жеңишибиз ушул. Биздикилер эсептен утулганы менен улуттук намыс жагынан жеңди деген блог жазыптыр. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфирге чейин.